Assalamu alaikum. Урматтуу туура тамактануу тартибинин сүйөрмандарды денесине өңүлгөн менин көрөрмандарым. Бүгүн да мен өзүмдүн каналымда сиздерге туура тамактануу боюнча кезектеги сабакка кош келиңиздер деп тосолом. Бүгүнкү сабакта да өткөндө мен убада кылгандай углеводдор жөнүндө сүйлөшөт. Анткени углевод бул өтө маанилүү зат. Өзү денеге маанилүү болгон 3 негизги нутриент бар. Азык бар 3 негизги. Бул белок, углевод жана майлар. Азыр биз мына ошо углеводдор жөнүндө сүйлөшөбүз. Углеводдор биз мурда сабактарыбызда үстүртөн айтып өткөнбүз. Өтө маанилүү, анткени ал биздин денебизде кыймылын камсыз кылган энергия булагы. Албетте, энергия белоктон да алынат, майдан да алынат, дагы башка нерселерден алынат. Бирок негизги денеде күйө турган отун бул углевод. Жана бир суткада канча углевод жешибиз керек, углеводду кайсы тамактардан алышыбыз керек, кандай углеводду жешибиз керек, анткени углеводдун да түрү көп. Ошол жөнүндө бүгүн чогулткан материалдарга көңүл бурыңыздар. Углевод, белок жана май сыяктуу эле денеге зарыл болгон негизги нутриент болуп эсептелет жана ал денени энергия, кубат менен камсыздайт. Ал борбордук нерв системасынын, мээнин, бөйрөктөрдүн, булчуңдардын ишин жөнгө салат. Углевод сахароза, фруктоза жана глюкоза сымал канттардан турат. Химиялык курамына жараша углеводдор жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Жөнөкөй углеводдор глюкоза, сахароза жана фруктозадан турат. Глюкоза тез эригендиктен канга бат жана анын деңгээлин тез көтөрөт. Башкача айтканда адамдын иштегин ачат. Сахароза кант азыктарында көп кездешет жана аларда углеводдон башка азык болбойт. Ал жеңил аш болгондуктан ашыкчасы денеге май болуп сактала берет. Фруктоза глюкозадан 2,5 жана сахарозадан 1,5 эсе ширин келет. Ал глюкозага караганда акырын эригендиктен андагы энергия да акырын бөлүнүп, кандын деңгээлин анчейин көтөрө бербейт. Жөнөкөй углеводдор газдалган ичимдиктерде, кондитер азыктарында, таттуу мөмө жемиштерде, ак нанда, балда жана сүт азыктарында көп болот. Жөнөкөй углеводдор денеде тез аш болот жана аны тез кубат менен камсыздайт. Мында кандын деңгээли да тез көтөрүлүп, көп өтпөй кайра түшө берет жана ачкалык сезими пайда болот. Жөнөкөй углеводдордун сарпталбай калган бөлүгү денеге май болуп сакталат. Татаал углеводдор адатта булалар менен коштолгондуктан акырын сиңет. Анткени андагы энергия акырын бөлүнүп, кандын деңгээлин бир калыпта кармап тура алат. Сулуу, арпа, гречка, буурчактуулар жана помидор, жүгөрү сымал жемиштер татаал углеводдорго кирет. Мындай азыктардан дене кубаттанып гана калбастан өтө керектүү жана пайдалуу кебектер жана витаминдер менен да камсыз болот. Суткасына денеге зарыл болгон кубаттын 40% углеводдон алынуусу зарыл. Тагыраак айтканда, адамдын денесине орто эсеп менен суткасына 360-450 грамм гана углевод жетиштүү. Уйку алдында жөнөкөй углеводдон турган тамак тез семирүүгө алып барат. Банан, жүзүм, коон сымал мөмө жемиштер жана бал керектүү витаминдерге бай болгонуна карабай, углеводдун көптүгүнөн улам аларды жегенди азайтуу зарыл. Семиздер арыктоо үчүн жөнөкөй углеводду татаал углевод менен алмаштыруусу зарыл. Тагыраак айтканда, татаал углевод жалпы углеводдордун 70%-нан кем болбоосу керек. Бул тажрыйбалуу консультанттын жардамында гана ишке ашат. Жөнөкөй углеводдордон алма, алмурут сыяктуу мөмөлөргө орун берүү зарыл. Ал эми шириндиктерден, канттуу жана камыр азыктардан качкан жакшы. 100 грамм печенье 5 кашык кант жегенге барабар. Мындан кандагы канттын деңгээли тез көтөрүлүп, кайра тез түшөт жана иштеги ачылып, курсак ачат. Кант жегенди жакшы көргөндөр шириндиктерден белогу көп азыктарды тандоосу зарыл. Анткени белок курсакты ток кармап, иштекти да бууп турат. Углеводду изилдөөдө гликемикалык индексти туура түшүнүү зарыл. Ал азыктын канчалык тез эригенин көрсөтөт. Гликемикалык индексти консультант көрсөтүп берет. Эң жогорку гликемикалык индекс глюкозаныкы. Анын тездиги 100гө барабар. Банан, коон, ак нан, күрүч, мөмөлөр, жүгөрү, шоколад, сабиз, кызылча, жүзүм сыяктуу жөнөкөй углеводдор денеде тез эригендиктен алардын гликемикалык индекси да жогору эсептелет. Помидор, бадыраң, тазаланбаган күрүч, буурчактуулар, жүгөрү, нокот, маш жана башка шириндиги жок татаал углеводдордун гликемикалык индекси төмөн. Анткени алардын курамында акырын эриген була жана кебектер бар. Мына ушундай углевод да бир керемет зат. Углевод берилбесе дене кыйналат. Эгер көп берип койсо дене семирет, оор басат, ооруларга чалдыгат. Демек углеводдун да өзүнүн өлчөмү бар. Муну да өзүнчө өңүлүп, убактыңар болбосо, негизи убакыт болбойт бул нерсеге.
Мұны білген тәжірибалы консультанттарға қайырлыңыздар. Мен бұл сабақтың ылдыйына да адаттағыдай сіздерге керек болса телефон çalасыңар деп, мен білген ушундай бир тәжірибалы консультанттардың телефондарын, дәректерін қоям, аларға чалып сұрасаңыздар болады. Кезектегі біздің көрсетуімізде біз Аллах насip етсе сіздер менен майлар жөнінде сөйлешебиз. Анда көрсетулерді көріңіздер, денсаулығыңыздарға қараңыздар. Аллах субхану ва таала қандай жаратқан болса, сіздерді ошол тәртіпте жашааңа әрекет қылыңыздар. Бұл каналға сөзсіз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.